Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия, Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөз жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго таандык. Анын чыгармачылыгынын негизинде музыкада чакан ондоо ырдан тартып симфонияга чейин жазылган. Ал өмүрүнүн 20 жылын дипломатиялык жана коомдук иштерге ардаган. Залкар жазуучубуз ар дайым көйгөйлөрдү чечүү үчүн чыгармачылыгында жана жашоосунда жол көрсөтүп жүргөн. Айтматов эң чоң планетардык масштабтагы гуманист жазуучу. 19 кылымдарда бизде Асан Кайгы деген легендарлуу кийинки муунга кантип жакшы коомду, жакшы адамгерчиликти үлгү болорлук бир жашоону калтырып кетебиз дегендин тегерегинде ойлонуп, анан бүтүндөй дүйнө адамзатын күндө адам болууга чакырган. Меня зовут Дюшен. Я буду учить ваших детей. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы адабиятта гана таасир этпестен искусствонун ар тармагында из калтырган. Анын чыгармачылыгынын негизинде симфониялар жана көптөгөн толук метраждуу тасмалар тартылган. Екатеринбург шаарында өткөн сүрөт көргөзмөсү да жазуучунун юбилейлик мааракесине карата өткөрүлдү. Көргөзмөгө келгендердин өзгөчө көңүлүн бурган эмгек катары жазуучунун гениалдуу чыгармалары портрет катары коюлган. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунда айтылган сөзүн кошуп, жазуучуга болгон сый урматын билдирди. Менин оюмча, Айтматовдун айткан сөздөрү жана жазган китептери жөн гана китепканаларда эмес, ар дайым биздин оюбузда калат. Улуттарыбыздын биримдигин сактап калууга ар дайым чакырган. Айтматовдун добушу эпоханын жана бүткүл улуттун добушу катары бааланат. Чыгармалары аркылуу адилеттүүлүктү түшүнгөндүгүн бүт дүйнөгө таратып, элдерди ынтымакка жана тынчтыкка чакырган. Бул тууралуу Ташкентте өткөн Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк адабияттын чыгаан классик аттуу жыйында сөз болду. Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген илимпоздор анын элге сиңирген эмгегин чыгармачыл адам катары эмес, мыкты дипломат катары дагы эскеришет. Көбүнчө жазуучулар өзүнүн өлкөсү, коому жана доору жөнүндө жазышат. Чыңгыз Айтматов болсо өзүнүн чыгармаларында жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн көтөргөн. Айтматовдун сөзүн Европада, Африкада, АКШда болсо дагы түшүнүшөт. Мындай терең жана таасир берүүчү сезим ар кимге бериле бербейт. Залкар инсандын 90 жылдыгына карата Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндөгү көптөгөн мамлекеттерде жогорку деңгээлде белгиленүүдө. Белоруссиянын Минск шаарында Айтматовго арналган парк ачылып, ага өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев дагы барып катышкан. Бул болсо да жазуучунун улуулугун далилдеген дагы бир көрүнүш. Чыңгыз Төрөкулович күчтүү инсан болгон. Аягына чейин чыгармачылыкты калып, эч качан өзүн башкалардан өйдө койгон